Ынтымактуу жамааттын ырыскысы түгөнбөйт дейт. Мына жалпы 7 каналдын жалпы жамаатынын атынан баардык маданият кызматкерлерин, өнөр адамдарын дагы бир жолу маданият күнү менен, бүгүнкү кесиптик майрам менен куттайбыз. Учурда дагы биздин маданият кызматкерлери ар бир тарапта өздөрүнүн майрамын белгилеп жаткан чагы азыркы убакта. Анын бири бүгүн ошол биздин каналдагы майрамдык чыгарылышка дагы да болсо биздин кадырлуу конокторубуз келип, жалпы республика боюнча маданият кызматкерлерин буйруза куттукташат. Куттуу студиябыздын бүгүнкү коногу менен тааныштырып кетсем, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева эжекебиз, кош келипсиз. Саламатсызбы? Майрамыңыз менен. Майрамыңыз менен. Маанайыңыз кандай? Шашып, пробкада калып, манан бир жагынан ниеттенип келип калдыңыз. Жиним бар, мурдун учуна чыгып депти. Күнүңүз кантип башталды? Күнүм уже биз канчасынан уже бир 3-4 күндөн бери эле ошо баарыбызды куттуктап, өзүбүздүн ичарабызда досторубуз, баягы коллегаларыбыз, жумуштагы бүт коллегалар болуп, мугалимдер ошо 4-5 күн болду окшойт. Майрам башталган. Анан бүгүнкү күнү болсо мына өзүбүздүн ошо университетибиз менен чогуу жалпы жааматыбыз өзүбүзчө корпоратив кылып, жалпы жаамат ошо 150дөй мугалим бүгүн ошо ресторанда отурабыз. Программаларды даярдап, ошон үчүн шашып ушуп, балким бүгүн келбей эле койсом, башка күнү барсам десем, ал өтүп кетет экен майрам бүт. Анан азыр ошо студенттеримди штаб коюп, жакшы бир өзүбүзчө бир номер жасап аткам, атайын ошо маданият кызматкерлерине, жалпы биздин өзүбүздүн коллегаларыбызга жакшы бир музыкальный, жакшы мындай маанай тартуулап, бир сюрприз жасайын деп ошо азыр ушактан келтим да. Мына ушул маданият өкүлдөрү, эми өзүңүз Бүйсара Бейшеналиев атындагы окуу жайда эмгектиңиз. Анан маданият кызматкерлерин таң калтырыш кыйын болуш керек. Аларды кантип таң калтырасың бүгүн? Жок, эмне үчүн биз ар бир бул эме чыгармачылык чөйрөдө ар кандай нерселер болот да, биздики университет деп атпайсызбы, универсалдуу да. Бир жагынан биздики музыканттарыбыз, бир жагынан хореографтарыбыз, бир жагынан менеджерлер, актерлор, кинооператорларыбыз, кинорежиссер, ушундай биздики баягы эмебиз широкий да, профиль аябай широкий. Ар бири оригиналдуу нерсени жасап, ошол эле киношниктер бир кичинекей социалдык, бир кичинекей бир фильм тартып, ошону көрсөтсө бул таң калыштуу нерселер көп. Ар бир өзүнүн бөлүмдөрү бар. Хореографтар өзүнчө бир жакшынакай бир бийди эметип атайын силер үчүн тартуулатабыз деп башкача бир модернизация кылып, бир стилистиканы берсе, мен болсо ошол эле азыр курчак эмеси адистиги бар да бизде. Ошол эле курчактар менен болобу, же болбосо теневой театр дейбиз, ошондой нерселер менен биздин өзүбүздүн жашообузга шайкелишкен жакшынакай нерселерди жасап, сюрприз жасаган нерселербиз. Ал сыртка чыгып аткан нерселерден деп таң калбай койбойсуң да. Ар бир пошаговый деп коет го, бир жаңы нерселерди тияк бияктан көрүп, ушундай нерселерди эметип, өзүбүздүн нукура кыргыздын колоритине шайкелиштер көп нерселерди биздин студенттерде жасайт, мугалимдер дагы постоянно эмеде. Биз дагы ошо жаңылануудабыз да, анткени деген азыр жашоо заман ушундай бат эме менен кетип атат да, ошон үчүн жаңылануу менен жакшы нерселерди тияк бияктан эметип бир адамга бир ушул көрө элек, бизге жете элек нерселерди, ошону бүгүнкү күнү жаштарыбыз бат схватывает да. Ошондой нерселерди берсең, жакшы нерселер, ийгиликтер көп болуп атат биздин университетте. Көптөгөн ийгиликтер, кайсы жерге барбайлы, дүйнө жүзүнүн моундай чоң таң калтыра албасак дагы, биздин ошо Орто Азиябыз болобу, же болбосо керек болсо мына ошо Америкада деле канча деген студенттерибиз барып жакшы нерселерди кылып келип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ар дайым биз ошого умтулушубуз керек. Жаңы нерсеге, жаңыланууга, таң калтырууга, изденүүгө дегендейчи. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күнү биздин кыргыз искусствосу жалпысынан абдан бир жакшы деңгээлде турат. Демек, баягы чыгармачыл адамдар ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрүш керек экен да. Асель айым, сизди биз баягы ар тараптуу өнөр айымы катары билебиз. Ырчылыктан баштадыңыз, андан кийин кино тармагына дагы өзүңүздүн салымыңызды коштуңуз. Эми студенттерге өзүңүздүн баягы билимиңизди берип келесиз десек болот. Анан сахнада баягы алгачкы учурларыңызды кайтсак кандай дейсиз?
бүгүн бир эстеликчи. Биз аселже бүгүн баардык келген ошо конокторго айтып атабыз. Себеп дегенде быйыл мына ошол маданият кызматкерлеринин күнү 29-жылы белгиленип атыптыр. Жана Нуриза Абазова айтпады, мен менен тең турбай депчи. Мен 29 жыл болду дейт ушул эмеге сахнага келген. Өнөр жагына келгениме депчи. Сиз канчанчы жыл тосуп атасыз ушул маданият күнүн? Мен улуу экенмин анда. Меники Кудайым буйрса бир 34 жыл болуп калды, Кудайым буйрса. Ошо профессионалдуу биздин профессионал сахнасына келгениме баягы окуу жайды бүтүп, ошо эле театралдык институтты бүтүп келип анан 93-төн мен баягы такты ырдагандан баштап санасак ошондо 31-32 жыл кетип атыптыр, мындайча айтканда. 92 декабрда такты ырдагам. Анан Кудай буйрса эме отпой ошо 33 жыл экен, мындайча айтканда. Ал убакка чейин маданият күнү белгиленбеп, ал убакка чейин эмне кылчуңуздар анан? Белгилеп же өзүнчө эле майрамдап койчуңуздар беле? Ошол кезде ошону мен эсимде деле жок. Көбүрөөк көңүл бурулчу эмес окшойт. Биз гастролдо эле жүрчүбүз да, мындайча айтканда. Мен эмеге келдим, Курчак театрында иштедим 1,5 жылдай, ошону менен эле анан Бирадор Усманович Борбиев менен гастролго чыгып кетип калдым да. Ошон үчүн бизге күндө майрам, күндө той болсо керек. Ал кезде сахнага чыгыш өзү эле бул бир чоң майрам да. Сахнага чыгып элге ырыңды тартуулап, чыгармачылыгын тартуулап турсаң, элиң толуп турса, кол чаап турса, гүлүн берип турса, сыйлап турса, биздин ушул жашоодогу биздин бакытыбыз дагы, биздин ийгилигибиз да ошо күндөрдө ойлойм. Мен кадимкидей сагынам бүгүнкү күнү. Кээ бир кезде ушундай гастролго чыгып кетким келет да. Ал убакта кызыктуураак болсо керек, гастроль? Гастроль кызыгы дагы жакшы, анан азабы дагы да. Баягы артисттин жашоосун бир хан көрөт, бир ит көрөт деген сөз калып келе берген. Чынындагы жайдын саратанында, кыштын кыран чилинде деле жүрчүбүз да. Биз 2-3 айлап, 4 айлап деле кетип калган күндөрүбүз болчу. Азыр эстесең кадимкидей сагынасың ошо нерсеничи. Аябай чыйраак экенбиз ошол кездерде. Кандай деген транспорт менен жүргөнүбүздү азыркы жаштарга моундай кавызы менен же болбосо дагы пазиктер менен жүрүп көр, же тиги эме неле кичинекей бусиктер менен бусикке жете электе уазиктер менен жүрчүбүз. Азыр жаштар андай эме условияны көргөн да эмес да. Алар мына азыркы жаштардын эле биз мына 30 канча жаштан бери жылдан бери ырдап келатабыз. Азыркы мына ошо 20 жаштагы балдар, 20 жаштагы балдарды гастролго ушунча айга чыктысың, таң калышат да. Ордундабы деп эле айтышат да. Аларды деле түшүнсө, заманбап ошого алып келди. А биздин убагыбызда ошондой убак экен. Биз ошого чыйралган экенбиз, ошентип чоңойгон экенбиз. Анан биз психологически ошого даяр болчубуз. Биз билчү эмеспиз да 90-жылдары келип алып, биз сотка менен эле же болбосо мореки эме соцсеттер менен иштеп калабыз депчи. Ал кездерде биз деген студияга кирип ырдап, ошо жерден ырыбыз жаралып, биз ал ырларды деле кассетага чыгарыш үчүн эле базарларга таратып, биздин анда ал кезде рекламабыз деген биринчи очередте базарларга алып баш керек болчу да. Ош базарына, Алабидинге, анан Орто Сай базарына деп берки дордойлорго алып барган ырың чыгып атса, ошондон биздике реклама алсам, анан барып радиолорго берчүбүз, телевидениеге берчүбүз. Мына вот биздин рекламабыз, биздин эмебиз ошондон болчу. Афишалар кассета менен кетчү да. Азыр болсо афиша деле жок, кассета деле жок, азыр диск деле жок. Азыр керек болсо флешка деле жок болуп калды бизгечи. Азыр флешканы баягы эме кыла аласың. Азыр мына телефондон алып туруп телеграммдан минусун берип койчу дегенге жетип калдык да. Өзүң үйдө жатасың. Азыр мен бул ырдырдайм, анан минусумду азыр жиберип коеюн дейсиң. Болду, ошону менен телефон менен келесиң, минусуңду коет, ырдап алып кете бересиң. Азыр баягы баардык нерсе бар, бирок баркы жоктой, баягы мурдай бааланч эмес беле. Азыр ошол айтып калгансызбы, телефондон алып депчи. Бизде азыр сизде бир жакшы сиздин ырыңыз бар. Асел эженин бир жакшы клибин көрөлүк, телефондон алып туруп коюп берди. Телефондон алып алдыңар. Андан кийин маяк үзүланталык. Дүйнөдөгү эң аруу таза наристемсиң мен үчүн кызым, жашоомдун эң таттуу маңызысың, каалайм бардык чексиз бакытым, жан дүйнөмдү көртөгөн зор бакытка бөлөгөн
Канча сана тартып мен үчүн, жан дилиңди арнадың күчүн. Кымбат белек берсем тең элбей, мен деп таң атырган бир түнү. Жан дүйнөмдү көрктөгөн, зор бакытта бөлөгөн апам. Берекесин жаратканын берсин бактыма. Асылымсың сени артык көрөм дайыма. Жалгыз өзүң дем бересиң мага жаныма. Жарокерим белегимсиң берген бактыма. Апам. Жан дүйнөмдү көрктөгөн, зор бакытка бөлөгөн жаным. Берекесин жаратканын берсин бактыма. Асылымсың сени артык көрөм дайыма. Жалгыз өзүң дем бересиң мага жаныма. Жарокерим белегимсиң берген бактыма. Жаным. Норматтуу телекөрүүчүлөр, кесиптешим экөөбүз дагы бүгүн абдан мыкты артисттер менен отуруп өзүнчө бир өзүбүздү аябай ырчы сезип алдык. Биз үчүн дагы сыймык болуп жатат чындыгында. Азыр бизде Асель эженин жакшы клибин көрдүк. Анан Асель эже жана гастроль боюнча дагы бир суроом бар да. Айтып атпайсызбы, биз барып УАЗиктин ичинде деп. Ал убакта жолдор да начар болчу да. Чаң, асфальт жок. Мен билем, укканым бар, ушул Ош-Бишкек жолу эле, мисалы Токтогулдан Бишкекке үчүн канча саат жол жүрүп дейт, жолдо чаңып келчик деп. Анан ал убакта сиздер деле чаңып эле концерт коюп жүрүпсүздөр. Ооба, биз үчүн ал жол мындай Кудайга шүгүр эле жол болчу. Калдыр кулдур болуп эле кете берчүбүз. Бир гана баягы ошо биз эме гастролго чыгып жүргөндө анда Бек, Борончук, Кубик болуп төртөөбүз чыкчубуз. Анан эми дагы баягы технический составтардан дагы бир 2-3 бала болчу. Анан эми аппаратурабыз Кубик Калыковдун үйүндө да, ошо үйүнөн барып жүктөп алып кетмей. Анан бир жолу ошо концертке кетип баратып эле анан Лемеге келдик, аппаратыбыз иштебей калды, колонкаларыбыз. Бул бир эмеси да, бир случай. Эме таланын карасак, бак ошо эмени деген ак өргөдө турат да, ким эме Кубик Калыков. Эме жанагы крысалар динамиктерин жеп кетти. Аны байкабайбыз. Бир түн алар эмне биз бир түндө эле жакшынакай концертке бардык. Ошонун баарын өтүп салыптыр да, динамиктерибиз жарылып кеткен да. Бир ошондон анысас келген соң дагы бир эме 1-2 колонкабыз бар болчу, запас. Аны алып чыксак, аны деген жол калдыратып бүттү менен штаб салыптыр. Ошон үчүн анан аппарат издемейди. Ал кезде деген эмне аппарат деген аябай дефицит кези. Ар кимде эле момундай аппарат боло берчү эмес. Азыр болсо эмне концерттин залга барсаң стационарлары бар. Ошондой моменттер болду. Анан кадимки сарсана болчубуз, аппаратты деген момундай сыртын оройлуу, анан деген бири-бирине момундай эме аябай жабышып турсун, жок, машинеге отургузган динамиктер деген калчылдабасын. Жол жаман. Жол жаман деп пульттарды алып алып ушундай төшөктөргө ороп туруп аябай мындай впритык койчубуз да, жылбагыдай кылыпчы. Кичине баы тряска болбосун деп ошондой күндөр болду. Анан биз кадимкидей эле ушу Ош-Бишкек жолу салынып аткан кездерде гастролдо жүрдүк да.
салынып 2000 жылдары. анан бир жолу эме канча саатта келдиңер деди. Биз Бишкектен сразу эле Ошко дедик. Биз где-то бир 20 канча саатта жеттик окшойбуз. А Кубик Калыковдун келинчеги 35 саатта барган. Анткени ал бала менен 35 саатта келдим дегенди биз ошондой аз болсо бизге жыргал эле экен да азыр. Азыр эми бардык маданият үйлөрүнө аппарат жүктөп барбайсың. Бардыгы даяр, клубтарда бар керек болсо. Микрофондорду алып барбай калдым. Мурун микрофон айтып атпаймынбы? Мен ар кимибиз ырчылар колдон келсе баягы акчаң көбүрөөк болуп турса, биринчи очередте биздин мондай эмебиз, ушу микрофон сатып алсам экен депчи. Ал микрофонду барып алып эле магазинден сатып албайсың азыркыдай. Заказ берчүбүз Америкага. Мен ошо Шуровский деп койчу, Шур жана эмеси жокчу, шнуру жок, дистанционный бир жолу алып ушундай бактылуу болдум да. Мен үй сатып алгандай эле болдум да, мындайча айтканда. Ошол эле микрофонумду карап, акырын койгула, бирөө көтөрүп келсе, көтөрбө, өзүм көтөрөм дегенге чейин. Ошого чейин барчусун. Азыр микрофон үйдө турат, азыр аны көтөрүп алып өзүң микрофонун койбойсуң. Кудай шүгүр. Кафе ресторандарда күчтүү микрофондор бар. Жакшы, анан Аселже, Сезим, биз жана оюнубузду кылалып. Келген конокторго бир оюнубуз бар, кыска-кыска. Негизи эле Аселжени баягы актриса катары да тааныйбыз, анан келиндер козголоңунда дагы сиз башкы ролдорду аткарып жүрбөйсүзбү? Анан сизге оңой эле бир баягы жаңылмач айтайын, сиз ошол жаңылмачты кайталап көрүңүз. Бирок жаңылмачты билесиз, 3 жолу тез кайталайт, а? Ошол жаңылмачты сиз айтасыз, ал жаңылмачты. Эгерде айта албай көрөбүз кандай жаңылмач экенин. Эгерде айта албай калсаңыз, бир куплет болот сизден. Эгерде айтып калсаңыз, бизден пиала гол чайы сизге белек болот. Болду. 3 эле сөз экен ал. Араба, Аравияда авария болду деген жаңылмачты тез 3 жолу кайталаш керек. Араба, Аравияда авария болду, араба, Аравияда авария болду, араба, Аравияда авария болду. Оңой экен. Оңой эле окшойт. Араба, Аравияда авария болду. Арава, Аравияда авария болду. Арава, Котор. Араба, Аравияда авария болду. Арава, Аравияда авария болду. Оңой деле эмес экен. Башында жакшы болуп аткан, Арава, Аравияда авария болду. Арава, Аравияда авария болду. Эми бат айтып көрөйүн, Бат, жаңылмачты айтып көрүң. Так. Арава, Аравияда авария болду. Утуп калды ошондо, да? Дагы бир көрүңчү бир. Оңой эле. Араба, Аравияда авария болду, араба, Аравияда авария болду, араба, Аравияда авария болду. Арава, Аравияда авария болду. Аселе элиңиз бир куплет болду сизден. Биз чай берели деп турдук элек, а? Чайды бересиздер да бар. Жагымдуу бир чыгарма болсун сизден. Кайсы тартасам? Жаксан. Мына азыр дал ошондой жаз күнү, дарактардын жаңы ачылган бүчүрү. Эсиңдеби ошондогу убада, ортобузда бар эле ак сүйүү, сүйүү. Келеби, кетеби унута албайм. Elesindi süyü Gelebi getebi unut albayım Elesindi süyü Ay vali. Barakete. Çarım oldu. Авария болуп калды. Чындыгында бул жаңылмачты мен деле айта албай калчудаймын. Андыктан сизге ушул пиала Бар алам дедим. белек беребиз. Майрам. Ана Аселжеге мен таң калам да, көбүнчө мындай сизди көргөндө шашма адам катары көрөбүз да. Анан жаны тынбаган, бардык жака жетишкен айым катары. Шашы азыр айтып атпайсызбы, биз азыр корпоратив бар. Бул жака да жетишип атасыз, тигил жака да жетишип атасыз. Негизи эле шашмасызбы? Шаша турчуман. Бирок мен негизгиси эле бардык нерсени бат жасайм. Мындай Созолон өрбейсиз. Чубалжып эме кылбайм да. Бир нерсени кылсам бат жасайм, тамакты бат жейм, кылган иштерим бат-баттан, үй жыйнай турган болсом бат жыйнайм. Китепти окуп атканда да бат-баттан. Анан эзиле бергенди жаман көрөм чынында. Анан эме бүгүн
келбей эле койбоймунбу дебедимби, жетишпей калам деп. Мен ошо балдарым менен бир жакшы жаңы номер сразу эле баягы бияка илхам келет, анан өзүңө бир идеялар келгенде ошону иштеп чыкмайын, аягына чыкмайын, чыплыктай берме, аякта да иштеп аттым, биягынан боюнуп аттым, биягынан бакыт болсо Аселже келбесеңиз болбойт деди, биягынан машинадан кийимимди алдыртып аттым, боюнуп. А так мен тиякта спортивныйчан эле, чачты мындай кылып алып эле келгем. Бир кыздарым да айтып калды, ай Аселже 20 мүнөттүн ичинде уже даптайыр болуп калдыңыз, сизге тиги визажисттин деле кереги жок экен деп. Биз артисттер деген аябай мобильный болушубуз керек. Ар кандай нерсе, потому что бизде любой моментте бир жерге чакырып калса, моментиң болсо ошол жака да жетиш керек да. Эч кимди таарынтпаш керек, колдон келбей. Форма машиненчи, мен үй. Бирок ушунча нерсенин баарына энергия керек да. Сиз каяктан аласыз энергияны? Чарчайсызбы негизинде? Деги чарчайсызбы бирок? Мен эме чарчадым деген сөздү жаман көрөм. Мен баарына эле айтам, чарчадым деп сүйлөп өгүлөчү депчи. Бул сөздүн аркасы эме да. Эч качан чарчадым эмес, башка сөз тапкыла ошонун ордуначы. Азыр ушундай эме кичине болот, менен кичине да, ушундай деп качып кетиш керек да. Чарчадым деген кишинин идеясы түгөнгөн адам болот, же болбосо дагы бир ошо кызыксыз бир нерсе болуп калышы мүмкүн да. Бул сөздүн мааниси өтө оор деп ойлойм. Билбейм, мага ушу ой чарчадым деген сөз дегендер жаман көрөм. Эй чарчадым дегендер жаман көрөм. Чарчаган жокпуз. Эмнеге чарчайбыз? Кудай уктап атабыз. 6-7 саат момундай жетет, 5 саат момундай жетет бизге уктаган. Саат мен колдон келишинче саат 10 уктаганды эметем, бирок биздики болбойт. Анткени артисттердики кечинде концерт болуп калат, жумуш болуп калат, же болбосо отуруп алып лекцияңа даярданасың, бир 12 менен жатасың үйдөчү. Канча да 10-до жатам десең да, тойдон келесиң. Же болсо тойдон келесиң. 10-до жатам дегенде меники бул бир айда бир 3-4 күн эле ушундай болушу мүмкүн. Калган күндөрү стабильно 12де жатам, бирок 5-6ларда турам. Анткени ответственность бар. Өзүңдү биринчи физикаңды, физиологияңды даярдашың керек. Ошол жака сен барып алып кабаң бүркөп эзилип отурсаң, студенттер сени эмне дейт, туурабы? Ошон үчүн машыгууларды кылып, эртең менен өтүп алып туруп, жакшынакай жакшы зарядкаларды, тренингтерди кылып алып туруп, анан ага көп болсо жарым саат кетет. Жана суу менен антып метип алып туруп, зыңкыйып өзүңдү карап туруп, бүгүнкү күнүм эң мыкты болот деп туруп кетип калып бүттү. Ошонун баары энергия. Эртең сенин турганың кайсы, айтып калат го тиги улуу кишилер, кайсы бутуң менен тур, сол бутуң менен турдуңбу депчи. Ошол нерсе бул өзүнчө жакшы нерсе да, эч качан сол бут менен турбагыла. Ар дайым оң бут менен туруп, сол бутту жакшы көргүлө. Сол бут менен туруп калсаңар, бул бутум да жакшы, мен бар ишим жакшы болот деп, бул адамдын өзүнүн настроюнан деп ойлойм. Ошон үчүн колдон келишинче болот, мен деле капа болгон күнүм болот, бирөөгө таарынган күнүм болот. Мен деле эктеп, колумду шилтеп салгым келет. Ошентип коюп туруп эле бир моментте мен өзүм менен иштеген жакшы көрөм. Асел токтот. Жашоо дайым сага ушу күндү берип аткандан кийин, эртең менен туруп монтип асманды көрүп аткандан кийин, айдын кирип баратканын көрөсүң, күндүн чыкканын кандай шүгүр этишибиз керек ошол нерсе. Кудайыма шүгүр этип, ошого ыраазычылык билдирип, мен элим менен, бир тууганым менен жандатып, мындан бакыт, мындан ашык бакыт, мындан эң жакшы нерсе жок. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, Кудайга тоо деп жашап келишибиз керек деп ойлойм. Кесиптешим убактыбыз дагы бүтүп калды деп шаштырып жатышат. Асележе дагы шашып отуп тура, Асележени да кармай эле. Рахмат, ушундай бүгүн эми майрам күнгө карабай, тигил жакта жумушуңузду таштап коюп биздин эфирге келип, биздин эфирден жалпы республика боюнча маданият кызматкерлерин куттап жатасыз. Сизди да куттуктайбыз. Карыбаңыз, ушундай эле жаш бойдон өзүңүздүн эмгегиңизди кылып, мыкты окуучуларды тарбиялап жүрөрүңүздөр. Байрамыңыз кут болсун. Ал эми албетте Асел айымга эркин микрофон беришибиз керек. Сөз берилген да келгенде. Шашып атса, Асележе шашып атса, мен деле шашып атам. Сиздерге рахмат. Бакыт мырза, Сезимачка, жана жалпы ушу бүгүнкү 7 каналдын жалпы жааматына ушу жерде эмгек кылып аткан силерге өтө кыйын. Элдер майрамдап жүрсө, силер ушундай проекттер менен моякта отурасыңар, баарыбызды коноктор тосуп алып, кайта узатып, баарына жаркылдап көрүп, ар дайым ушундай жүзүңүздөрдөн күлкү кетпесин, ар дайым тилиңер буудай кууруп турсун демекчимин. Анткени бул нерсеси чечен болуңуздар. Анан бул дагы баардыгыбыздын майрамыбыз. Маданият күнү деп айтып атпайбызбы? Ар бир адамдын
ичинде кандай адам болбосун, театрда иштей, башка биздин ушу искусстводон сырткары башка чөйрөдө иштеген адамдарда да маданият болуш керек. Маданият деген бул көп нерсени түшүндүрөт. Ошон үчүн мен ар бир адамга каалайт элем, маданият күнү дегенде бул деген тиги маданият жагында иштеп аткан же болбосо искусство чөйрөсүндө иштеп аткан кишилердики деп айтпаш керек. Бул ар бир адамдын, бул менин күнүм, мен маданияттуу адам болушум керек. Ар бир кесиптин өзүнүн бир маданияты болот. Ошон үчүн бала төрөлгөндө кандай маданият менен ата энеси ошого эме берет. Ошон үчүн бул сөздүн мааниси да чоң, мунун эмеси дагы чоң. Ошон үчүн мен ар бир адамга каалайт элем, ар дайым ушундай күндөрүбүз көп болсун, күндө маданияттуу бололу, күндө ошо маданиятты өзүбүздүн ичкибизде аң сезимибизди алып жүрөлү. Анан эң негизгиси, раз биз бүгүн ушуреке биздин чыгармачылык чөйрөсүндөгү иштеп аткан, эмгектенип аткан биздин инсандарыбыз, улуу залкарларыбыздан баштап кичинекей жана музыкальный мектепке жаңы келип нотаны тааныгып аткан балдарга чейин мен каалайт элем, кесиптик майрамыбыз кут болсун. Ар дайым чыгармачылыгыбыз өрчүп, өнүгүп, биздин Кыргызстаныбыздын маданияттын дүйнө жүзүнө даңазалаган ар бир өз маданияттын ичинде канча деген тармактар бар эмне, ошонун баары бизди өнүгүүдө жана биздин Кыргыздын ошо ар бир нерсенин биздин колоритибиз жыттанып, кымызыбыз чыттангандай, биздин музыкабыз, комузубуз коңуролуп эткенде ошондой гана музыкаларыбыз чыгып турсун. Анан жалпы ушу биздин кесиптештерге күч кубат кааламакчымын, чыгармачылык эргүү бар болуңуздар. Рахмат, сизге да рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан эфирибизди улантабыз. Азыр сезим бир жакшы чыгарма берелик. Андан кийин дагы бизге келген кадырлуу конокторубуз бар. Алар менен тааныштырабыз. Ошондуктан сиздер биздин 7 каналдагы майрамдык чыгарылыштан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар.